Tauhid ilimi okup, үйрөнүлүп, ага амал кылынат. Аллах Таала Куранда мындай дейт: "Аллази халакал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала ва хувал азизул гафур." Ал силердин кимиңер эң мыкты сооптуу иш жасай алышыңарды сыноо үчүн өлүм менен өмүрдү жараткан. Жана ал кудуреттүү, кечиримдүү. Бул жашоо сыноо бир жашоо. Кыямат күнү да эң биринчи сурак бул таухидтен болот. Ошондуктан хадисте кыяматта Аллахка шерик кошпой келген болсо, пенде ала ма кана минал амал, Аллах Таала анын кылган амалдарына карабастан бейишке киргизет деп айтылган. Кыямат күнү инсан мына ушул таухид сыноосунан өтүп алса, калган сурактары жеңил болот. Аллах Таала сактасын, Аллахка шерик кошкон абалда жолугуп калса, Аллах аны кечирбейт. Ал инсан мечиттер курган болсун, жолдор салып, садакалар берип, же көп намаз окуган пенде болсун, Аллахка шерик кошкон абалда жолукса, Аллах аны кечирбейт. Эми дүйнө сыноосу менен акырет сыноосунун ортосунда асман менен жердей айырма бар. Мындайча айтканда, дүйнө экзамени менен акырет экзаменинин ортосунда айырма бар. Биринчи, дүйнөдө сынакка, экзаменге кааласаңыз киресиз, каалабасаңыз кирбейсиз. Мында сизге мүмкүнчүлүк бар. Акыретте тапшыра турган таухид маселесиндеги сынакка дүйнөгө келдиңиз, баары бир тапшырасыз. Муну айланып өтүп кете албайсыз. Аллах Тааланын өкүмүнөн чыгып кете албайсыз. Бул биринчи айырмасы. Экинчи, дүйнөдөгү сынактардын белгилүү бир мөөнөтү болот. 2 саат берилет. Ушул 2 саат аралыгында каалагандай тапшырып чыгып кетүү мүмкүн деп коюуңуз мүмкүн. Суроого карап туруп каалаган учурда жооп бере бересиз. Бирок акыреттеги сыноодо, экзаменде каалагандай сынактан, экзаменден өтүү деген нерсе болбойт. Аллах өзү каалаган убакта сурайт. Качан сурак, сыноо убакты келет пендеге белгисиз. Ошондуктан качан сурайт Аллах Таала? Өзү каалагандай сурап алат. Ошондуктан акыйда илимин, таухид илимин убагы келсе, үйрөнөм деген болбойт. Муну эртеңгиге калтырган болбойт. Бул илимди кечиктирип болбойт. Анткени баарыбыз ар кандай жашайбыз. Бирөө 15 күн, бирөө 100 жыл, бирөө 30 жыл, бирөө 40 жыл, бирөө 60 жыл дегендей. Эч ким канча өмүрү калды билбейт. Үчүнчүсү, дүйнөдө экзаменден куласаңыз, кайра тапшыруу мүмкүнчүлүгү болот. Ал эми акыреттеги сынактан куласаңыз, кайра тапшыруу мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан капырлар кыяматта кайра кайтууга мүмкүнчүлүк сурашат. Бирок кайра кайтуу мүмкүнчүлүгү аларга берилбейт. Кыяматта бир жолу гана экзамен болот. Бир жолу гана сынак болот. Өттүң, бейишке кеттиң. Өтө албасаң, түбөлүк тозок. Ошондуктан түбөлүк тозокко түшүп калбоо үчүн, түбөлүк бейишке кирүү үчүн негизги себеп мына ушул акыйда илими. Кээ-бирлер айтат, таухид деп эле айта бересиңби? Башка нерсе жокпу дегенде суроо коюшат. Таухид деп айтып, 13 жыл адамдарды таухидке дават кылган, ла илаха иллаллах таухид калимасына чакырган бул Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эмеспи? Кала берсе, Мадинага келгенде да Мухаммад сүрөсү түштү. Бул мадани сүрө. Ушул сүрөдө да айтылды: фа'лам аннаху ла илаха иллаллах. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мадинага барганда Аллахтан башка илах жок экенин билгин деген аятты Мадинада түштү. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок деген аят Мадинада түштү. Ошондуктан акыйда илимин, таухид илимин окуп үйрөнүүдөн инсан наалуу керек. Жалкоолонбоосу керек, жана тажабоосу керек. Бирөө айтса, бир Кудай дейм го, ибадатта ширк келтиргеним жок, Аллахтан башкага намаз окуган жокмун деп айтса, ооба. Бирок жүрөк ибадаттары бар. Таваккул, ибадат сүйүү. Мына таваккул ибадат, сүйүү ибадат, коркуу ибадат.
инсан билбеген абалда Аллахтан башкага таваккул кылып коюусу мүмкүн. Инсан билбеген абалда Аллахтан башкадан коркуп коюусу мүмкүн. Ошондуктан инсан бул нерселерге жеңил көз караш менен карабоосу, караганы болбойт. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.